Ömürü örnek sanalgan Kırgızdın çıgan insandары көп жашап өткөн эмеспи? Алардын баскан жолу ар бир муун үчүн үлгү. Бүгүнкү баяныбыз Кыргыздын виртуоз оюнчусу Рыспай Абдыкадыровдун Ош улуттук музейиндеги бурчу тууралуу болот. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге мен музей фондундагы Рыспай Абдыкадыровдун эмгектери жана ишмердүүлүгү жөнүндө бир аз кеңири маалымат айтып кетсем. Рыспай Абдыкадыров бул белгилүү композитор, обончу. 1941 жылы 12 январда Ош областынын Карагулжа районунун Кызылбулак айылында төрөлгөн. Анын өмүрү согуш убагына туш келгендиктен атасы согушка кетип, кийинчерээк репрессияланып, ал апасынын колунда тарбияланган. Анын апасы кыздардын эскерүүсүндө аябай кошокчу, ыр бийге жакын адам болгон. Ошонун негизинде ал кичине кезинде эле аккордеонун көтөрүп алып, айылдагылардын эримеги болгон. Рыспай Абдыкадыров агабыз райондун центриндеги мектепке келип окуган. Ал ошол жерде эле аккордеон ойногон. Аккордеон эле эмес, ал мандарин дагы ойногон. Айыл жеринде жашагандыктан, үйү айылдын четинде болгондуктан, кээде өзү колдо чопочор жасап дагы күүлөрдү ойногон. Ал өзүнүн жашоосунда бир гана жолу Алмашым аттуу ырды жазган. Андан кийин ал ыр жазган эмес, акындыктан алысыраак болгон. Жалаң обондорду жараткан. Анын обондору башка музыканттарга караганда салыштырмалуу аябай татаал, кайталангыс мүнөздөгү обондор болгон. Рыспай Абдыкадыров обондору өзгөчө түзүлүшкө ээ, кайталангыс ноталардан куралган. Анын чыгармаларын ойноо ар бир эле музыканттын колунан келе берчү иш эмес. Улуттук классикалык аспаптарды бир калыпка түшүрүү менен мыкты композициялар жаралган. 300гө жакын обондору жаралган, 126га жакыны нота бетине түшүрүлгөн. Анан 20дайы эл алдында ырдалып жүргөн белгилүү ырлардын обондору. Издейм сени, Алмашым, Алтынчы күнү кечинде деген ырлары кеңири эл алдына таркаган. Ал 1963 жылы Ош педагогикалык институтун аяктаган. Окуусун аяктагандан кийин биринчи эмгек жолун Карагулжа театрында эмгектенип баштаган. Андан кийин Жалал Абад театрында. Анан оорусуна байланыштуу Борбор калаадагы филармонияга келип эмгектенип калган. Ал көбүнчө колхоз, совхоз тууралуу ырларды жараткан эмес, туулган жерге анан сүйүү ырларын көп жараткан. 20 жылдай сахнага пут тосуп, Рыспай Абдыкадыровду чыгарбаган убактары болгон. Замандаштардын эскерүүсүндө айыл жерлерине концерт коюп барганда, айыл жерлерин кыдырышканда аябай кадыр баркы бийик болгон. Атак даңкка жана концертке барып, акча үчүн ырдаганды аябай жек көргөн, жаман көргөн. Анын дагы бир айтылбаган, эл билбеген сапаттарынын бири сүрөт тартканды дагы жакшы көргөн. Аябай бала кыялкеч, бетке айткан адам болгон деп сүрөттөшөт. Рыспай Абдыкадыровдун биздин мына Сулайман Тоо улуттук археологиялык тарыхый музей комплексинде фото документтер сакталуучу бөлмөдө өзүнүн делосунда сакталып турат бүгүнкү күнгө чейин. 1988 жылы ал Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамды алган. Ошол эле жылы анын бир китеби жарык көргөн. Обондорунун китеби жарык көргөн. 1994 жылы 12 сентябрда көп жылдардан бери ооруган оорудан улам көз жумгандан кийин 8 күн болгонунда гана көз өткөнүнө Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун атилишниги деген наам берилген. Жана Кыргыз Республикасынын Кыргыз СССРинин эл артисти деген наамды дагы көзү өткөндөн кийин алган. Белгилүү оюнчунун жакындарынын айтымына караганда, ал өмүрүнүн соңку кездери көзү өтүп кетсе, Сулайман Тоо бооруна жайгаштыруусун суранган. 1994 жылы Ош шаардык филармониясына жана Карагулжа музыкалык театрына Рыспай Абдыкадыровдун аты ыйгарылган.